Ошондуктан хоббим үчүн анан мага жагат да бул иш менен. Айылдагы үйүндө кондитердик азыктарды бышырып, алектенген Садакат айым 2 жыл мурун социалдык келишим программасы аркылуу мамлекеттен 100 000 сом жардам алып, ишкердигин баштаган. Учурда каарманыбыздын ишкердиги жанданып, айына 5 000 сомдон 10 000 сомго чейин таза киреше табат. Алгач 100 000 алганда ушул печканы алдым, көбүрөөк чыгаруу максатында. Өзүмдө духовкам бар болчу, анда аз бышырат элем да, анан кызыгуум артып, ушул 100 000га ушу печканы алдым, андан сырткары керектелүүчү каражаттарын алдым, миксер алдым, ушинтип даярдап, бул печка менен ушу печканын жардамында бышырып элге тартып атам азыр, магазиндерге тапшырам. Социалдык келишим аркылуу мамлекеттен кайтарымсыз 100 000 сом жардам алып, ишкердикти колго алган Шааркан Ашыралиева Баткен шаарында чакан тигүү цех ачып, көрпө төшөктөрдү даярдап, элге кызмат көрсөтүп келүүдө. Шааркан апа ишин жандантуу максатында Баткен облустук өнүктүрүү фондунан кошумча 200 000 сом арзандатылган насыя да алган. Өнүктүрүү фондунан 200 000 алдым. Просет менен алдым, 6% менен. Ушинтип мага анча жардам болду. Ушу жардам боюнча мына ачып отурам. Анан соц контракттагыдан 100 000 алгандан кийин буларга кошумча алдым. Киреше мына неден жакшы эле табам, Кудайга шүгүр, 30 000, 35 000 гана ишчилерим бар. Олорго да берем. Олорго да ишчилерим көрпө төшөктү мен өзүм арастырып берем. Олар кабап алып кеп берет, бакта салып. Баткен облустук өнүктүрүү фонду 2024 жыл ичинде облуста 12 долбоорду ишке ашырууга көмөк көрсөткөн. Долбоорлор чакан ишканаларды ачууга, социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө жана инфраструктураны жакшыртууга багытталган. Алардын ичинен социалдык келишим аркылуу ишкердик кылгандар да бар. Мындан сырткары фонд тарабынан 6 ишкерге жеңилдетилген насыялар берилген. Анын ичинде аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгарууга багытталган социалдык келишим долбоорун ийгиликтүү ишке ашырган жарандардын ишкердигин кеңейтүүгө аракеттерин колдоого алып, өнүктүрүү фондунун колдоосу жергиликтүү бийликте белгиленген иш-чараларды ишке ашырууга өбөлгө түзөт да. Белгилеп өтсөк, Баткен облусунда 2024 жылда пландалган 2848 үй бүлө 100 000 сомдон социалдык колдоо каражатын алышып, алардын ичинен 4 үй бүлө кошумча 200 000 сомдон пайызсыз насыя жана 2 үй бүлө Баткен облустук өнүктүрүү фондунан 6% жеңилдетилген насыя алышып, ишкердигин жүргүзүүдө. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу. Азамат, сен мисалы аракет кылып атканың үчүн